Араларыңыздар, урматтуу курсташтар, кесиптештер, урматтуу Алматы Мырзатовна, баарыңыздарды мамлекеттик тил байрамын күжүрмөн, демилгенин өткөргөнүңүздөргө ыраазычылык айтуу менен дагы бир жолу куттуктаймын. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата уюштурулган 1 айлыктын алкагында чет өлкөлүк уюмдардын аталыштары, менчик телерадио компаниялар берүүлөрүн 60%дан кем эмес мамлекеттик тилде алып барылышы керектиги, орус тили Кыргызстанда расмий тил катары пайдаланылары айтылган. Ага ылайык Ошмуда мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар өтүп жатат. Ага ылайык окуу жайда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы боюнча тегерек стол уюштурулду. Бул иш-чара атайын 1 айлыктын алкагында иш-чаралардын иш мерчем катарына кирген. Биз буга чейин мамлекеттик тилди окутуу, мамлекеттик тилди пропагандалоо, мамлекеттик тилди студенттер сахналарда, көркөм окууда, адабий чыгармалардын театрларда аткарылышында кантип пайдаланышат, бүгүн студенттер кыргызча сүйлөй алабы, өзүнүн оюн айта алабы, эркин сүйлөйбү, адабий тилде сүйлөйбү деген бир нече көптөгөн маселелерди ичине камтыган бир нече иш-чаралардын тизмегин өткөрдүк. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы жана ага киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча баяндамалар айтылып, атайын суроо жооптор уюштурулду. Ошондой эле кыргыз тили жана адабияты, мамлекеттик тил саясаты жөнүндө маселелер талкууланды. Негизги максат ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын беренелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Мурдагы кабыл алынган мыйзам менен азыркы жаңы редакциясынын айырмачылыктарын айтып беребиз. Бул жерде айырмачылыктарын кыскача маалымат катары айтып өтө турган болсок, буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Мынакей быйыл 34 жыл болуп отурат, 34 жылдыгын белгиледик. Эми кандай гана документ болбосун, ошол учурдун талабына жараша улам өзгөртүү түзөтүүгө туура келет. Иш-чарага окуу жайдын мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын аймактарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова катышты. Эскерте кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамына 2023 жылдын 17 июлунда кол койгон.